Кудайдын чакырыгы 3-май. Эртең мененден кечке чейин бизди токтобой алаксыткан нерселердин агымы каптап турат. Кайда гана карабайлы, баары биздин көңүлүбүздү дароо эле өзүнө тартып алгысы келет. Күнүмдүк иштерибиз да графигибизди толтуруп коет. Мен узак убакыт бою менин эң бал убактымды маалымат каражаттары уурдап жатат деп күнөөлөп жүрдүм. Бирок чындыгында мен мунун баарына өзүм жооптумун да. Бул менин тандоом. Менин жүрөгүм көңүл ачууну, күнүмдүк рахаттарды тандоону артык көрүп жатса, мен өзүм жооптумун. Тандоону мен өзүм кылып жатам. Ошентип биз дайыма жакшы менен эң жакшынын ортосундагы тандоодо турабыз. Мария менен Мартанын мисалынан муну ачык көрө алабыз. Мария Исанын жанында отуруп алып, анын оозунан чыккан өмүр сөздөрүн угуп жаткан. Мартачы, ал болсо жакшы нерселерди кылып, күпүлала болуп, жумуш кылып жүрдү. Ал убакта смартфондор болгон эмес, бирок эң жакшыдан алаксыткан нерсе ал учурда деле болгон. Мартанын иши өтө көп эле. Ал абдан алек болуп, убакыт жетишсиздигин сезип жүрдү. Чынын айтканда, ал өзүн бир аз көңүл сыртында калгандай сезген. Акыры топтолгон нааразычылык сыртка чыгып, Исага төгүлдү. Марияга айтсаң боло, мага жардам берсин дегенде, Исанын жообу көпчүлүктү таң калтырды. Марта, Марта, сен көп нерсе үчүн кам көрүп, тынчсызданып жатасың. Бирок бир эле нерсе керек. Мария жакшысын тандап алды. Муну андан эч ким тартып ала албайт. Мынаки Иса баалаган тандоо. Сенин жашооң бул тандоолордун тизмеги, жакшы тандоолордун эң жогоркусу, Теңир менен убакыт өткөрүү. Сенин чечимдериң сен үчүн эң балуу нерсе эмне экенин көрсөтөт. Телефонго же башкаларга жоопкерчиликти жүктөп, шылтоолобой, чындап маанилүү нерсеге өзүңдү арна. Сенин азыркы күндөгү чечимдериңдин, тандоолоруңдун баасын акырында Теңир баалайт.